Экинчи бөлүм. Ошондуктан мен дагы барып силерди капалантпаш үчүн келбей эле коеюн деп чечтим. Эгерде мен силерди капа кылган болсом, капа болуп калган силерден башка мени ким кубантат? Барганымда мени кубанчу адамдар мени капалантышпагандай болсун деп буларды жаздым. Менин кубанычым жалпыңардын кубанычыңар болот деп бекем ишенем. Силерди капа кылыш үчүн эмес, менин силерге болгон терең сүйүүмдү сезишиңер үчүн. Кайгыга батып, жүрөгүм сыздап, көз жашымды төгүп жаздым. 5. Эгерде кимдир бирөө мени капа кылса, мен эмес, кандайдыр бир деңгээлде, ашыр айтпайын, баарыңарды капа кылды. Мындай адамга көпчүлүктүн бул жазасы жетиштүү. Кайгыга чөгүп, мүңкүрөп калбаш үчүн ал адамды кечирип, сооронтконуңар жакшы. Ошондуктан ага сүйүү менен мамиле кылууңарды суранам. Мен муну силерге баардык учурда эле тил алар албасыңарды иш жүзүндө көрүш үчүн жаздым. Кимди кечирсеңер, мен да аны кечирем. Эгерде мен бирөөнү кечирсем, силер үчүн Машаяктын атынан кечирдим. Шайтан бизге зыян келтирбеши үчүн кечирдим. Анткени анын арам ойлору бизге белгилүү. Машаяктын жакшы кабарын таратыш үчүн Троваска келгенимде, Теңир аркылуу бул жерде жакшы кабар таратуу үчүн эшик ачык болгонуна карабастан, рухум тынчтана албады. Анткени менин бир тууганым Титти ал жерден таппай койдум. Алар менен коштошуп Македонияга жөнөп кеттим. Машаяк аркылуу бизге ар дайым жеңиш берген жана өзүн таанып билүүнүн жагымдуу жытын ар кайсы жерде биз аркылуу таратып жаткан Кудайга ыраазыбыз. Анткени Кудай үчүн биз куткарыла тургандардын арасында да, өлүмгө бара жаткандардын арасында да Машаяктын жагымдуу жытыбыз. Бирөөлөр үчүн өлүм алып келген өлүм жыты болсок, башка бирөөлөр үчүн өмүр алып келген өмүр жытыбыз. Андай болсо бул ишке ким жөндөмдүү? Биз көптөргө окшоп Кудайдын сөзүн бурмалабайбыз. Кудай сөзүн Кудайдан келген сөз катары Кудай алдында Машаяк менен тыгыз байланышта болуп, чын жүрөктөн айтабыз.